биолигниниздин баасы 30 сом болот, триходермиздин 1 литр 1 литр баасы 60 сом болот. Bizde atayın şot var, bunu dıykanlarga жардам кылып, Минсельхоздон өзүнүн гана кеткен каражатынга гана акчасыны биз атайын шотко салабыз. Ата калганы сиздерге жардам катары да Минсельхоздун. Ал эми триходермин деген дарыны уккан болсоңуздар, интернеттен караган болсоңуздар, 1 литри Россиядан келгени 1000 сомго жакын турат да. Анда эмесе биздин башка дагы 4 түрдө энтомофаг чыгат bizde. 4 түрдө энтомофаг, златоглазка, габрабракан, трихограмма, жана амблисеис деген bizde энтомофагтар чыгат. Ал энтомофагтар деген бул зыянкечтерге каршы болгон пайдалуу курт кумурскаларды биз лабораториялык шартта көбөйтөбүз да. Ал эми ушул зыянкечтер булар табигый душмандары. Зыянкечтердин мисалы үчүн златоглазканы ала турган болсок, кадимки эле биздин азыр эмеси кышында суктайт да болор. Алып келе албадым алдыңыздарга. Кадимки эле баягы светке кечиндеси баягы жашыл канат, жашыл торчок канат менен көзү жылтыраган бар го. Ошол златоглазка, ошол аябай пайдалуу энтомофаг болуп эсептелет. Универсальный энтомофаг болуп эсептелет. Ал жейт, ширени жейт. Баягы жашыл питтер бар го, ширеден кийин сөзсүз баягы өсүмдүгүңүздөр питтеп кетет да. Ошол питтер менен азыктанат. Жана зыянкечтердин 1-2 возрасттагы курттар менен азыктанат. Биз аларга кадимкидей зыянкечтердин куртуну азык кылып, биз зыянкечтерди да көбөйтөбүз да. Златоглазка бул универсальный энтомофаг болуп эсептелинет. Мисалы үчүн азыр ширелер көбүнчө эмнеге түшүп кетип атат? Жүзүмдөргө түшөт жана алмаларга ширелер түшүп кетет да. Кадим талдарыңыздарга түшүп кетет. Ошолорго ошол биздин зыян златоглазканы койгон болсоңуздар, табигый шарт менен табигый душман болуп ошолорду бардыгын жеп коет. Ал эми экинчи биздин энтомофагыбыз трихограмма. Уккан болсоңуздар, трихограмма бул зыянкечтердин тукумуна өзүнүн тукумун коет. Зыянкечтердин тукумуна өзүнүн тукумун коюп атып, ошол зыянкечтин тукумунан бизге керектүү болгон пайдалуу энтомофагтар көбөйүп чыгышат да. Буларды бир вегетационный периоддо 3 жолдон 5 жолго чейин коюшуңуздар керек. Мисалы үчүн аябай 70 түрдүү, 80 түрдүү зыянкечтердин тукуму бардыгы эле окшош болот да. Картошканын аркасын карасаңыздар, сары-сары, кичине майда-майда болот да. Ошого биз трихограмманы койгон болсок, ошолорго тукумун коет дагы, ошол бизге керек, биз зыянкечтердин бардык тукумун жок кылып туруп, бизге керектүү болгон энтомофагтар өсүп чыгат да. Үчүнчү биздин энтомофагыбыз габрабракан. Габрабракан бул тоже аябай жакшы энтомофаг болуп эсептелет. Баягы зыянкечтерди биз трихограммадагы тукумун койгон чакта дагы живучий болгонсо чыгып кетишет да. Ошолорду мындай 1 сантиметрге чейин 3-4 возрасттагы зыянкечтердин чоң курттар пайда болот го. Помидордо бар, картошкада ак курттар бар, алмалардын ак курттары бар. Ошол курттарга габрабраканы койгон болсоңуздар, ошол 1 сантиметрдей чоңдуктагы курттарга габрабракан дагы өзүнүн тукумун коет. Ошол курттун ичиндеги азык менен габрабракандын тукуму ошол жерден курт болуп, көпөлөк болуп, алар да учуп чыгат да. Бул табигаттын өзбекче айтканда можизасы дейт да. Алар биз нан жеген болсок, алар дагы ошол бири-бири менен жашоо үчүн күрөш болуп, бири-биринин тукумуна тукум коюп, ушундай жашоо продолжается болот да аларда дагы. Экинчиден бизде амблисеис деген 4-чү энтомофагыбыз. Амблисеис бул табачный трипстер бар го. Пияздарга трипстер түшөт го, ошолордун табигый душманы болуп эсептелет. Аны биз кебек аралаштырып көбөйтөбүз дагы. Помидорлоруңуздарга, пияздыңыздарга алдын ала июль айынан баштап амблисеисти берсеңиздер болот. Онун бир эле банкасы, бир эле банка менен сатабыздар, бир эле банкасы 165 сом турат. 10 литр сууга болбойт? Жок, ол зыянкеч, ал тирүү организм болот. Кебектин ичинде. Жөн эле себеп койсоңуздар, ошол өзүнүн азыгын таап азыктанып алат да. Анда эмесе суроолор болсо берсеңиздер, суроолоруңуздарга жооп берейин. Андан кийин сиздер менен иштешели, Жамаат Маныштын айылы, менин айылым, биз менен иштешпесеңиздер болбойт. Себеп дегенде органикалык жерлерди уюштурганыбызда ушу Көк Жарда органикалык кылып уюштурсак болот да. Жамаат Маныштагы мынау частный фабрика ачайын деп атат ушул жергечи, ошондо кеңирээк алып иштетсеңиздер, биздин ден соолукка аябай пайдалуу болгон
azık tülüklerdi emetebиз, анан кийин узагыраак жашаганга мүмкүнчүлүк болот да. Siz Mehmet Kuldu'nun Mehmet Cezem колдонот. Cezden ha? Cezden. 3 yıl 4 yıldan beri. Cezem дайыма айтпайды. дайыма алып келет. Дайыма алып келет. Алма даамдуу болот, чоң болот. Анан чирибейт, көпкө чечи. А биз сакташыбыз керек да алманы. Чирибейт. Neme adında aytilgan canlı preparatlarda nemede yazıp tarqatırsa boyu bizge Болот. bizden Tarqatқан değeriz canlının 30% çıkardı. Ал Broşüra kılıp Broşurабыз бар. Broşurабыз бар. Бишкектен же 2021 жолу сиздерге келип атабыз. Лекцияга эртең 14-дөн баштап биз Нопат районунан уже баштайбыз. Эгерде өкмөтүңүздөр дополнительный дагы чакыра турган болсо, биз ким чакыргандарга былтыр барганбыз. Мисалы үчүн жерде анализ кылуучу токсикология бар. Фитосанитарный инспекция бар. Өндүргөн продукцияңызды таможняга кантип алып чыгасыз? Ошолор келип лекция окуп берет. Анан балыкчылык боюнча лекция, анан кийин мына биологический боюнча мен анан кийин химикатты кантип колдоносуздар деп туруп, химикаттар менен дагы лекция окуйбуз да. Şular üzerinde malumatlardı, şunda öyle bir kavaz yüzüden olgun. Жок, бар эле. Бишкектен келбей калды, анан кийин өзүндүкүлөрдө келерди. Бирок сизге же агай сизге берип койсом, таркатып берет эмес. Андайларыбыз бар. Барды канча гектара канча беришиңиз керек, канча суу беришиңиз керек, канча эмне кылышыңыз керек. Алар барды. Контор болмаганбыз. Мынаны азыр менде 100 литр алып келдим азыр, 60 сомдон алсаңыздар болот. Мына оны 5 литр суга аралаштырасыздар, 1 гектарга себе турган болсоңуздар 15 литр кетет ушуна. 15 литр кетет. 1 gektar жерге. Жерге азыр берип койгон болсоңуздар, ошо микроорганизмдер бар да, азыр суук болуп калат дагы, ушуруп кетет. Жерге тап Эрте жазда тап келгенде аны сынаш үчүн азыр алып туруп, подвалыңыздар барга -1 градуска чейин кармап сактап турсаңыздар болот, 3 айга чейин. Андан соң үйдөгү өсүмдүктөрүңүз барбы? Ошолорго берип көргөн болсоңуздар, кадимкидей эффект көрөсүздөр, тынбай гүлдөй турган болот гүлдөрүңүз. Чоң болот да, анан мындай иммунитети күчтүү болгондо здоровый вид берет да. Emin ağalar yaşamına emez, benim en aç gerekte belirtir. Ялик. Учуп жүргөндө азыр коюлбайт. Олар 10 майдан башталып коюлат. 10 майда макеган коёсуз. Кукурузный мотылек деген бар го, бай өзөктөн чыккан. Ошого койсоңуздар, ошону өзөгүн таап чыгып ошого барып макега раса инструкциялардан бизде сөз. Ооба, мен келгенде сөз сатареке брошюра деп шаштырып атам өзүндө. Topik bok kalat kal bizga. Analizlerini nasıl alış gerekkenliğinizde özüzde hareket kılavuz. Булар баягы биологический химикат коюшо постоянно магазинге коюп кое албайбыз да. Ушуну заказ болсо, ошону даярдайбыз да. Көп жолука чыдабайт экен. Ысыкка дабыл болсо Ertege ertte жазда баягы алман немесин дәрилерге көп таш. Ошол органикага бир гана ошо көк таш акитар деп атасыз да, бардоска жидкость деген укансыз да, акиташ анан кийин медный. Ошону менен эме кылсаңыздар, онун эч кандай зыяны болбойт экен да. Бир гана органиканы баягы сертификат ала турган болсоңуздар, бардоска жидкостьти колдонсоңуздар эме болот, допускается. Мүмкүн. Андан башка химикаттар эч ким колдоно албайсыздар. Минералдык жер семчиктерди дагы колдонбойсуздар. Только органикалык. Компост, биогумус и навоз чирилиси. Кытты чирилиси. Вот ошо. Немере баягы эң күчтүү мына алмалардын жалбырактары болот экен да ошо. Көбүнө күчтүү болот деген жылы. Апа, Niye? Ne örtte? Koyu çileyi vermeysiz mi? Çilindi yok mesela. Çilindi komşular mı? Yok şu bayağı çilindi. En uzak. Yaman çelişkiyim buladı. Su krizmesi.
Қалың болсын. Соткада Ne almaz almaz kaldı sevgi. Ya жетімішті қалың болсын. Шербей қалың болсын. Ой, гумарлаш түсті. Бәр, жарымет бәр, жарым жүріп, кетуде дау бұл. Шербей қалды. Оны сүріп қойдыңда, шергені апарып талаға шығарсın. бирок ошол чиритпесеңиз баягы чиринди курттарыңыз калып, илдеттериңиз, споролор калып, ошолорду дагы чиритиш керек да до конца. 3 жыл тұрды. 3 жыл турдубу? Ичиде баягы 3 жылда көн чиріп өтті. Ол чирген ғой. Көңдүн өзү жакшы суроо болду. Көңдүн өзү чириши аябай кыйын. Көңгө саманды аралаштырсаңыздар баягы. Анан кийин жалбырактарды аралаштырсаңыздар, ошол жалбырак анан кийин бизде баягы брожение боло турган тамагыбыз ачып калганда ыжылдап кетет го. Тамактардын чыгындыларын ham ошолорго аралаштыра бериш керек да. Анан кийин бизде мына биолигный триходермин дагы кошуп аралаштырып койсоңуздар, мына биолиг, мына триходермин менен биолигний бул ачыткыч да. Баягылар драсса брожение кылып бири-бири менен мындай кылып туруп, ону чиритип берет. А мына болсо баягы оорулардын, илдеттердин споралары калды го, чириктер калды го, чириген алма сөзсүз кошулат да, компостко кошулуп кетет. Ошолордун вирустарын, спораларын жеп турат мына. Ошондуктан компост кылганда навозду чириткенибизде да мына сөзсүз айтабыз. Кошуңуздар дейбиз. Çirik almalar da. Nonda nemeler droş. Droş menен салат. Чиритип. Onu moment koyuş gerek. Çirik almalar. Аралаштырып, ошону куюп туруп аралаштырып берсеңиздер болот. Дрожга караганда мына арзан түшөт, мына пайдалуураак болот. Эми дрожуңуздун дрож кошулган нанды өзүңөр жебегиле деп атат. А онун чыккан өсүмдүктү дагы жейбиз да. Химикатты эмне үчүн биз токтотобуз деп атат? Эмне үчүн биз органикага өтөбүз деп атат? Себептен адамдардын жашоосундагы оорулардын түрү көбөйүп кетти. Ошону токтотолу деп азыр дүйнө жүзү боюнча бардыгы көп элдер органиканы керек деп атат да. Органикага өтүшүбүз керек. А андан кийин биздин өндүргөн продукциябызна таможенный союзга кошулганыбыздан кийин өтпөй калып атат. Неге алма менен картошкаларыңыздар өтпөй атат? Нитрат менен токсиндер аябай көп болгондо өтпөй калып атат. Ошондуктан органиканы кылсаңыздар таможнядан ham коркпой атасыздар, өзүңүздөр ham көбүрөөк жашайсыздар, балдардын өзүнүн көбүрөөк көргөнү Жер ташыман бол бүттүдө 20 кило bir сотикке машина саса 20 кило 1 сотикке. Өзү 1 сотик эмес 1 гектарга мочевинаңыздар 30-40 эле килограмм да. Биз 30-40 килограмм бербейбиз, биз 300-400 килограмм бересиздер да. Вот это анан кийин токсин, нитрат, анан кийин биз ооруп атабыз. О жерден чыккан картошканы жеп алып атабыз да. Курсакка жеш керек. А аны жегениңизден кийин биздин организмге киргенден кийин баягы химикат, нитраттар же канга кошулуп кетпейт экен, же клетка болбойт экен, же бир органга пайда болбойт экен да. Анан кийин мына натыйжада сиздердин алдыңыздар мынандай помпой анан кийин ожирение болуп жүрө берет экенбиз да. Сиздердин ошентип кошконуңуздар биз базардан алып жеп атабыз да. Biz ошончо кошуп Органика 1 гектарга, органика деп атабыз, 1 гектарга органика кылышка аябай кыйын. Бирок мындай караганда аябай оңой да. 1 гектарга 30-40 тонна салыш кыйын болуп атат да. Органикага өтүш кыйын. 1 гектарга 30-40 тонна кыркты каяктан табасыздар? Ошол кыйын болгондон химикатты тапса, кылса баягы кыркты салыш кыйын болду. Алар да кыйын болду. Ал эми компост кылсак болот да. Мына казандарды жөн эле топтоп туруп өрттөп атасыздар. Самандар жөн эле тамбашыңыздарда жатат. Кийинки жылга чейин калып кетти. Ошону 40 менен эле аралаштырып туруп эле сууду 50-60% куюп туруп эле баягы дымдап койсоңуздар июлдан баштап. Ошол самандын составында, баягы сабактардын составында аябай керектүү болгон топуракка элемент болот да. А топурактын үстүндө химикатты берип коюп атасыздар дагы. А химикат бергенде топурактын 10 сантиметр жериндечи бизге керектүү болгон микроорганизмдер иштейт. Ошол микроорганизмдерди, жердин асылдандыруучу микроорганизмдерди жок кылып коюп атабыз. Керектүү болгон микробактериялар бар. Ошолор жок кылып коюп атабыз да. Жерди болсо дебелеп тепсеп каалаганыбыздай химикатты берип коюп атабыз. А жер это уже жаратылыштын бизге окшогон бир бөлүгү да. Жер дагы жашайт экен, жер дагы эс алат экен. Жер бир гана сүйлөй албайт да. Жер бизди тамактандырып атат, жер бизди тойго барып атат, жер бизди эмне кылып атат, кийимибизди кийгизип атат. Ал эми жерди кантип карашыбыз керек ошондо? Органика кылыш кыйын деп атасыз. Ошондо таап
кылсак болот экен. Химикатты эле. Ал эми мен Японияга барып келгенде мен бөлүштүрөм. Японияда ушунчалык кылдаттык менен карашат экен тупуракты. Бул деп бизден кийинки наследство муунга кала турган мурас деп атат. А биз мурас дебейбиз дагы азыркыны ойлойбуз. Тезирээк алсак экен, тезирээк көрөк болсо экен, узагыраак сатсак экен, баягыны жеген адамдын ден соолугу сиздерди кызыктырат, только чонтой кызыктырат да бизди азыр. Бардыгыбызды. Себептен чонтой калсак пулубуз жок да действительно. Алар дагы жер Японияда собственность экен, бизде экен. Муунда муунга калат. Компания. Жерде тазалар. Жоқ. Жер вообще баягы жерге барсаңыз баскандан коркосуз да. Баягы жерге сизге өтүк кийгизмейинче, салафановый мешок кийгизмейинче киргизбейт экен. Вирус киргизесиң деп. Биз Кыргызстандан барып эметсек, нематоду бар силерде, нематоду алып келесиңер деди. Силер кирген болсо, биз островда болгонбуз, биз кантип дарылайбыз деп, өтүк менен, мынандайлар менен, колпайпактар менен киргизет. Талага кирсеңиз аппак нерсе кишеткен да, ушунчалык таптырса, баягы жерде битте сорунду растение, бир дагы жапайы өсүмдүк жок. Ушунчалык коркуп, иолор суу карышпайт экен. Влажный болот экен. Азыр барсаңыз, азыр суу койгондой да. Егип коюп эле ошону тупурагыга эле эме баягы жемсап коюп, навоз сап коюп. Kör sotik жерде калат да. Биз набыз яман катта 2 гектар болсо эмди көрүп атабыз адамдар. Кылсак Олар төр сотик ашы бар ошол төр сотиктен 2 гектар жерден алган түшүмдү алышат да. Тура, а биз бир кап картошканы бир кап кылып алса, эле уругунду сактап берди деп сүйүнөбүз, турабы? Актап калды деп. Эмгегибизди эменин Мен қарағылады, баяғы қанттайды, қарасақ шоколадтарды неме құстар шығып жатады. Сақарды мысалы, мен ойлап қойдым да, егер тарбарда да ойлап бізде соққан неме тарбарда қылады. Шуға мен ойладым, баяғы малинаны, өрікті, немелерді, шірестен өмір тұрып, сол шекарды тарбарда қосып. Соларды қосып шығарса болады екен деп қойдым. Yok, onun teknolojine işlep çıkışımız gerek, değil mi? Өзде да көзде тұрады Ошондо мындай кругозорлорубузду кеңейтип туруп, мындай бир нерселерди ойлоп чыгыш керек. Биз мисалы үчүн айыл чарба өсүмдүктөрүн баардыгын өстүрүп чыгарып атабыз да, бирок ошону иштеп чыгара албай атабыз да. О иштеп 1 кило алмаңызды 5 сомдон сатып аткан болсоңуз, бир ошону почему сок кылбайбыз? 50 сомдон сатабыз. Ошондо производствону көбөйтүшүбүз керек болду. Эмне үчүн картошкабыз былтыр облус боюнча 600 тоннабызды ички жакка өткөзө албай койдук. 600 тоннаны почему заводко чыкпайбыз? Ошону почему порошок кылабыз дагы самолеттер менен ар жака жөнөтүп бере албайбыз. Бизде ошондой производство жок да. Биз жалпыбыз да. Битте картошканы күн болдурап жатпайбы? Ооба, баягы чипсы кылабыз. Эки о чипсини эм ойлодук. 2 кабыз 1 портер болот экен да. Абага окшогон канча алат деп. Анан чипси жебей койдук. Чипсини баягы таласта чыгара албай атабыз. А чипсинин дагы өз технологиясын биз, анан картошкасы, онун вообще картошкасынын сорту башка болот экен. Биздикилер кылса, баягы 600 тонна жөнүп калып кетет экен. Голландиядан Challenger деген сорт бар экен. Быйыл караколдо өстүрүштү сортуна. Ошону Challenger деп угуп калган болсоңуз, ошону алып сөз эгиңиздер, өзүңүздүн балдарыңыздарга чипсы кылып бересиздер. Анан бул жөн жесең болду. Аны баягы узунчагыраак болот экен, тукумга окшоп узунураак болот экен. Баягы кылганда. Challenger деген сорт. Индира Чалдызыңырдын чыгарылган продукцияларын инструкция жерге ундулары бүткү да. Кайерден алсак болот ошо? Жок, мен алып берем аны. Келсин Бишкектен. Бишкектен эле. дагы Бишкектен алып келем. Сатарга алып келем десек бизге ошо тийгидей болсун. Мен просто бүгүнкү успет кылып атканымдан мукаддим күндөр окуп калдым. Анан ошолорду окусадан кийин сенен турайында малайлы деп. Анан мына бир голландиялык эксперттин Бул бир голландский Амиров Мамат 3-4 жылдан бeri алып келип кодурат буларда. заказ берип атат. Голландский Kim zakaz berişimiz gerek. бир эмен айтып кетем сиздерге. Голландский эксперттин лекциясында окудум да. Уксаңыздар. Голландский эксперттин ошол картошка чыгарып аткан эксперт менен биз жолугушуп, былтыр 1 жыл органика боюнча окудум да. И ошол агай айтып атат,
Sizler deydi, kartoşka egesiңер dedi. Kartoşka eksеңер dedi. Bir ele ösümdük bayağı orup kaldı dedi. Oşunu eme her kimde alip gelip көрсөтөсүңөр. Bayağı naylanasıga условия кыласыңар, bayağı жайылып кетиш үчүн dedi de. Eğer de bir жалбырагы да көрдүңөрбү dedi. Ошол өсүмдүгүңөрдү аябастан туруп алып салгыла dedi. Вообще алып салгыла dedi. А biz bayağı полный эгинибиз талабыбыз жайылганга чейин дәрі бере беребиz, карай беребиz, бул не экен деп сурай беребиz да. Bitte çıktı, özü bitteden başladı da. Oşun sırası alt salış gerek. Sırası tüp hamuru menen kartoşkanızı. O da bitte ösümdüğünüzde ayagan olsanız polnu sıra jayılıp ketetkende. Oşunda bir de emeni esinizler olsun daim alıp salın. Çırmoktu olsan uğraşın ki. Çırmoktun derisi hiç kim almaydı, kimkat almaydı. Bir gana mekanizm ters gerek de. Teri börttöş gerek, kurgatış gerek. Baştalışında çok kılış gerek. Acırık çok Elden talaslı bedesi de Kamış koyarken. bedesi de vuruk var. İki de koyu götürdüm. O seyir geldi bizge. Plajda cennet. Dağlardan gelip ben cerime çok da nedeni de şap yaptım. Yertegen anondan tevirem aydayım. O çıkacağım. Çıkacağım. O çıkacağım. Mont revolut da. Jet onu ölmedi onu. Koydalar. Ölmedi. Oşan ças bulduran var diye şuna baba. Çıkardığınızda eğlenenizler olsunuz. Oraya dua verin. Adam denize falan ıslıkta böyle dumayla soğukta tepecek çekti. Burada ıslıkta bunlardan 4 de var. Amerika Hazır sen kıvrağılı oldu. Sen memleket kalanında ketişmiyor. Hadi siz de kapsızlarlara bakın. Dua ver. Elge jayılıp, жақсы елдерden şu senin emeğinden fayda görsünler, el ötsün şu kadar. Öyle koşun. Varsın. Mahalle rahmat. Sen koldomalarını versen. Koldomalar da